Саламатсызбы достор. Бүгүн биз силер менен стриминг культурасы жөнүндө сүйлөшүү жүргүзөбүз. Анда эмесе баштайлы. Кээ бир көрүүчүлөр балким өзүн сурап жатат. Стримингден бул эмне деп. Стриминг бул силер ойногон жакшы көрсөөр, компьютер ойногон ошону ойноп башка кишилер менен түз эфир аркылуу бөлүшүү бул стриминг деп аталынат. Айта кетсек, стриминг культурасы азыр эмес, мурда эле пайда болгон. Эсиңерде болсо, биз кичинекей кезинде Sega же Dendy ойноп жатсак, артыбызда бирөөлөр чогулуп, бул кантип ойноп атат экен деп кызыгып бизди карап турчу да. Азыр болсо ошондой эле, бирок технологиялардын өнүгүшү менен башка деңгээлге чыгып кетти. Азыр силер менен оюн ойнойбуз. Бул Human Fall Flat деген оюн абдан кызыктуу. Баары жакшы. Бутубуз эмне? Мешок. Киши эмес, мешокпуз го биз. Бирок эмне? Стриминг жөнүндө негизи стриминг культурасы Twitch деген сайт пайда болгондон кийин чыкканда, Twitch бул как раз биз айтып кеткендей, атайын ойногон жакшы көргөн кишилер үчүн атайын чыгарылган сайт да. Аякта бир киши ойнойт. Башкалар болсо анын каналына жазылынып, ошо кантип ойногонун карап турушат да. Жөн эле карабастан алар донат кылышы мүмкүн. Донат бул эмне? Донат мисалы мен жакшы ойносом же жакшы сүйлөшсөм, ошо көрүүчүлөргө ошолордун баары жагып калса, алар акча жөнөтүш мүмкүн да. Мисалы мен азыр мыяка секирем, кандай жакшы секирсем, ошончолук акча бериш мүмкүн. Абдан сонун аяк секириш керек жок экен. Жөнүм умуп алабыз, тартабыз, тиякта эшикти ачабыз. Бияка киребиз. Мисалы бизде Demon 20 деген көрүүчүбүз бар, алар бизге жазат: "Воу, сонун экен, мына сага 20 сом же $20." Биз болсо: "Воу, Demon 20, рахмат силерге. Жакшы, азыр да бир жолу секирип көрөм. Балким да бир жолу акча ыртасыздар бизге." Бул донат дейт. Донаттан башка ошо подписчик деген сөз бар. Бирок Инстаграмда подписчиктер жөн эле жазылса, Twitch деген сайтта жазылыш үчүн акча төлөш керек. Бир айга, так эсимде азыр жок канча акча. Бир айда 10 же канча $1 төлөш керек да. Ошону төлөсөң, сен ошо канал эмес, кишинин каналынын сайтына жаза аласыздар да. Башкалар менен сүйлөшүп же ошо стример менен сүйлөшүп. Силер стримерге жазасыздар: "Йоу, дос, кандайсың? Жашоо кандай?" деп. Стример болсо, силердин жазганыңарды албетте көрөт. Анткени силер анын каналына жазылдыңар, акча төлөдүңөр. Аны тиги киши окуй койсо бул жаман да. Twitch деген каналда, так, бияка кантип чыгыш керек? Буну бияка жылдырыш керек, антияк мен, все, түшүндүм. Биягынан кармайбыз, вагонду качок бузго.
кинода айткандай, ты на физику не смотри, мы духом сильны. Эгер ким бирөө оюндарды ойноону жакшы көрсө, жазсак болот. Мен мисалы бул оюнду анча деле көп ойнобойм мен. Так, бияка. Мен Dota деген оюнду жакшы көрөм да, аябай. Ошо Dot'тан елки. Кака. Түшүндүм. Всё. Кеттик, шеф. Жеттик. Так, эмне жөнүндө айтып аттым беле? Dota. Dota 2 бул балким 20-25 жаштагы досторума бар болсо, алар Dota жөнүндө угушкан болуш керек, анткени абдан популярдуу оюн болчу, анан азыр дагы популярдуу. Dota ойноп жатканда бул стратегиялык оюн да, негизи аябай мен иштеген жакшыртат. Так, биякта ушундай эле логика окшойт. Dota ойноп жатканда монтип туруп, тартып, давай. Мен ульт бастым дегенде, блин, аябай сонун ульт басат экенсиң деп туруп, $20 ыртышат. Мен жакшы оюн ойносом, силер да комментарийде жазып койгула. Балким мен да стример болуп калам. Так, бияка кеттик. Бирок Twitch эң популярдуу портал болсо да, андан башка порталдар да бар. Экинчи портал бул YouTube. Бирок секирдик. Буну баскан сыяктуу ачылат экен. Анда муну кармайлы. Тияка читайлы. Давай. Бияка. Жашы окшош экен, складка кирип. Так, YouTube. YouTube'да негизи монетизация деген нерсе бар, бирок стримерлер үчүн абдан жаман да. Анткени шарттар бир аз жакшы иштелене элек Twitch'ке караганда. Бирок акча тапса баары бир болот. YouTube'да негизи стриминг эмес, Let's Play деген нерсе популярдуу да. Бул стриминг менен бир айырмасы бар. Стрим кылып жатканда биз түз эфирге чыксак, Let's Play бул өзүң же досторуң менен ойноп, ошо ойногонду запись кылып YouTube'га чыгарасың. Анан YouTube'да ошо оюнду жакшы көргөн башка кишилер да көрүп, комментарий жазышат да. Бирок акча жөнөтүшпөйт. Анткени акта донат системасы абдан жаман чыгарылган. Биякта эмне кылыш керек? Так, басып көрөлүчү. Эмне болот экен? Токуру. Те жака моун коюш керек го деп ойлоп жатам. Макул. Отуру мен буну бияка ким басат бул кнопканы? Бияка дос керек экен. Так, бастым. Так, кнопканы бастым. Токто. Коробка, тарт мени. Азыр сен менин досум болосуң. Блин. Жакшы секирип көрөлүчү. Иштейт экен. Так. Алайлы жака. Жаман экен.
Строительге окшош кетет. Так. Секирдик. Балким мен сүйлөп жатканда кээ бир сөздөрүмдү түшүнбөй калышкан мүмкүн. Эгер ошондой сөздөр бар болсо айтып көргүлө. Мен болсо мүмкүн болушунча түшүндүрүп турам. Так. Тиги кантип алып чыгам бияка? А. Блин, бул жака чыгыш керек экен. Макул. Кнопка бас. Коробка ал. Жакы көтөр. Мынакка сал. Йоу. Кеттик. Тинде калып коюш керек экен. Так, көтөр. Эркексиң көтөр. Ама? Жылба. Ачтык. Кирдик. Көтөрүң. Не? Бияктан киргенбиз да. Биз сүйлөшкөнчө 2 уровень өтүп кеттик го. Негизи Twitch'ке кирип көрсөөр, эң популярдуу оюндардын баарын көрүп аласыздар да. Мен Dota'ны жакшы көрсөм, башкалар Overwatch деген оюнду жакшы көрүшөт, же Counter Strike, же карта оюндар бар да, дагы Hearthstone деген. Так, кантип чыгам? Бияка секириш керек го деп ойлоп жатам. Дагы кайсы оюндарды билесиздер? Комментарийге жазып көргүлө. Балким мага жабып калат, мен да ойноп баштайм. Оп. Как чыгым? Оп. Азыр могу уровенди өтөлү, анан бүттү го деп ойлоп жатам. Мону эле алып чыгайынчы жака. Кеттик. Мен жасай алам. Мен строительмен. Блин. Кызыктуу факттар. Эң көп сатылган оюн Minecraft болуп эсептелинет. Билесиздерби эмнеге? Анткени биздин кичинекей досторубуз алар Minecraft'ты аябай жакшы көрүшөт. Билбейм эмнеге, балким Lego менен кандайдыр бир корреляция бар. Мен деле кичинекей кезимде Legону жакшы көрчүм. Minecraft бар болсо, балким Minecraft'ты да ойномокмун. Бирок азыр жакпайт. Бирок на вкус и цвет дегендей, буну кантип көтөрөт буну? Алдым, жок, мына алдым, көтөрдүм. Жака чышташ керек экен. Түш. Кичине, все. Get. Чука. Чумоп чыгып кетти. Макул, кайра баштан кеттик. Воу. Токто. Давай, эркекче. Чык. Чыккым келбей атат.
каралачы кандай сон асман. Асман деген ырдаган ырчы ошол оюнду көрсө абдан кубанмак экен го. Асман кайдагы бир нерсе. Макул, эми коштошолу. Эгер кимге бул оюн жакса, бизге жазып көргүлө. Биз оюндун аталышын силерге жазып жиберебиз. Менин ойногонум жакса, лайк койгула, комментарий жазгыла, колокольчик баскыла. Эч кылса көрүшкөнчө.